Assalamu алейкум. Сиздер менен Таттуу Бракча каналында балалыктагыдай Наполеон тортун даярдайбыз. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Эленген унубуздун үстүнө морозилкадан алынган сливочный майыбызды терка же бычактын жардамында кесип, крошка жасап алабыз. Музда холодильниктен алынган суубузга туз, жумуртка жана алмалык суусун кошуп аралаштырабыз. Суюктугубузду унубуздун үстүнө куюп, камыр жууйбуз. Бирок эскерте кетчү нерсе, колубуз менен көп кармоого болбойт, курамындагы сливочный майыбыз эрип кетүүсү мүмкүн. Бетине аба кирбегендей кылып, пленка менен жаап, холодильникке 5-6 саатка коюп алабыз. Холодильниктен алынган камырыбызды 9 майда бөлүкчөлөргө бөлүп, бирөөсүн алып калып, калганын холодильникке салып коебуз. Ундун жардамында жайып алабыз. Менде форма диаметри 22 сантиметр болду, бирок духовкадан чыккандан кийин 18 диаметр болуп кичирейет. градуста 5-7 мүнөт аралыгында бышып чыгат. Эми кремин даярдайбыз. Жумурткабызга кукурузный крахмал жана сахарыбызды кошуп аралаштырабыз. Эгерде кукурузный крахмал табылбаган абалда кадимкидей эле унубуз менен алмаштырып алсак болот. Сүтүбүздү куюп, аралаштырып, түбү калың идишке куюп, отко коебуз. Отто турган кезинде тынбастан аралаштырып туруу керек, асталып кетпөөсү үчүн. Биздин кремибиз кайнап чыкты. Батырактан муздоосу үчүн жайыгыраак тарелкага куюп, бетин жаап алабыз. Кремибиз тарелкада толуктай муздагандан кийин холодильникке 1 саатка коюп коебуз. Салкын 33% сливкибизди миксер менен аралаштырабыз. Абайлаңыздар, чачырап кетет. Сабарный кремибизди 1-2 кашыктан салып отуруп, коюланганча аралаштырабыз. Биздин бул кремибиз дипломат деп аталат. Бул кремди медовик же башка каалаган торторуңуздарга колдонсоңуздар болот. Эми кош крем кылып сборка жасап алабыз.
Кремибиз сиңүүсү үчүн холодильникке 3-4 саатка коюп алуубуз жетиштүү болот. Коржиктин четтерине колубуздун жардамында эле ирек кылып майдалап алабыз. Сөзсүз түрдө үй бүлөнчүлөрүңүздөргө жасап көрүңүздөр. Өтө даамдуу чыгат. Аш болсун.